Мен оюмча бул экология өтө маанилүү. Анткени биз экологияны булгаган нерсени биз чогултуп, аны кайра иштетип, аны ошодон кайра пайда алып келебиз да негизи. Биринчиден биз рабочий место жана иш орундарын обеспечить этебиз. Экинчиден биз экологияга жардам кылабыз деп ойлойм да. Экология пайда болгондо мисалы мен өзүм жеке жылына 1000 тонна баклажка экспорт кылам. 1000 тонна баклажка деген, если мындай элестетип келсе, көлөмү Бишкекте 2 жолу көмүп койгонго жетет да. Ошончо аянтты негизи 2 катар кылып көмүп койгонго жетет. Барабар болот да. Анан мага окшогон жеке ишкерлер дагы бар. Ошондо биз общий объем мусорду экспорт кылганда 4000-5000 тоннадан ашы экспорт кылабыз да негизи. Ал только бир эле тармактан, бир эле баклажка тармагынан. Андан тышкары бизде полиэтилен, полипропилен көп тармакта таштандылар бар да, кайра иштетиле турган таштандылар. Именно ошол налоговый жагынан кыйынчылык болот бизде. Анткени биздин бизнес баягы трансграничный перемещение деп коет. Трансграничный перемещение болгондо биз башка мамлекеттин шарттарына да карайбыз да. Биздин өзүбүздүн ичибизде мисалы баклажканы колдоно турган чоң ишканалар жок. Ошон үчүн биз экспортко ориентированный болгондон кийин биз Россияга алып баргандан кийин Россиянын курсуна, рубльдин курсуна байланабыз. Ошол трансграничный перемещение болгон документтерге чыгашаларыбыз бар. Анан баягы ойлойт баары эле бизнесмен десе, акчаны көрөт табат деп, кээде мисалы кайра минуска деле иштеп калабыз. 1 жыл деле минуска иштеген күндөр болот. Дүйнө жүзү боюнча сорттолот негизи мусор. Ошол дүйнө жүзүндө жеке ишкерлер именно переработка тармагында, кайра иштетүү тармагында иштеген ишкерлерге жеңил, кыйла жеңилдик көрсөтөт. Анткени аларга сырьёсу готовый келет и плюс легальный келет. То есть мен деген барып туруп ушул эле, допустим, ушундай бир ишканадан келип официально ЭТТН цифрымен сатып алсам, то есть мен баягы налоговый жагынан официально көрсөтө алам да өзүм расходторумду. Бизге ошол эле кыйынчылык, бул налоговый жактан бир аз кыйынчылык да, анткени происхождение сырья биз баягы доказывать этип бере албайбыз. Негизи мисалы иштетүү тармагында бизде баклажка эң распространенный, эң кеңири кездешкен таштанды деп эсептейм. Анткени буну негизи кайрадан иштетип чыгуу жолу да оңоюраак, бирок биз иштеткенде бир нече кыйынчылыктарга туш келебиз. Анткени ушул эле баклажкада 3 башка полимер бар да. Могу мисалы полиэтилен низкого давления деп коет. Могу этикеткасы полипропилен деп айтылат. А могу баклажканын өзү болсо полиэтилен терифталат деп 3кө бөлүнөт да негизи. 3 башка жака мисалы биз ушунусун эле экспорт кылабыз. Могусу Кыргызстандын ичинде кайра иштетүү ишканалары бизден сатып алып, алар ошол эле жанагы чака, тазик, вешалка, ошондой нерселер жасайт да ушудан. Биз болсо буну экспорттогон заводдор bundan кайра синтетический волокно деп коет, синтетика материал уксары керек, ошол синтетика материал чыгат, утеплителдер чыгат, жана одноразовый контейнерлер чыгат, кайра шипр чыгат. Көп 20дан ашык нерсе чыгат да. Мисалы жана биз колдонуп жүргөн эле кадимки разноцвет тряпкалар барго, ошол тряпка ушул баклажкадан чыгат. Менде кийип турган могу кийим мисалы баклажкадан чыгылган да, синтетика. Ичиндеги синтепон, наполнители тоже баклажкадан жасалат да. Могу чайдын упаковкасында могу ичиндеги материал бул поливинил хлорид деп айтылат, ПВХ кыскача эмеси. Бул негизи биздин өлкөдө кайрадан иштетилбейт, экспортко да эч кандай жатылбайт. Ошон үчүн бул көбүнчөсү уничтожениеге эле жатат да. Мунусу болсо кадимки деле гофра картон, буну Кыргызстандын ичинде 3-4 завод бар. Кайрадан иштетет, кайра эле коробка жасайт, төлөпмө жасайт, бул кайрадан колдонууга барат да. А бул сыртындагысы болсо бул полипропилен, кадимки эле полипропилен. Ушун буну кагазга, а мунусун болсо баягы өзүнчө ташташ керек да негизи. Бул материал полистирол деп айтылат. Негизи буну кайра иштетүүгө мүмкүн. Буну кайра иштетип сырьё катары сатса болот, бирок муну мен билишим боюнча Турцияда эле алат. Турцияга баягы жол кири кымбат болгондуктан биз кайрадан иштетпейбиз да. Эгерде баягы азыр РОП кирип атпайбы? Если РОП программасы кирип калса, ушул полистиролго мисалы дотация берилсе, анда баягы кайра иштетебиз деген ишканалар да ачылат деп мен ишенем да. Мисалга айтканда көп эле таштандыда баягы бир эле могу мисалы кагазга эмес да, могу сыртындагысы бул полиэтилен терифталатка колдонулат. Бул кайра иштетип, мисалы буну баклажка менен кошуп иштетсе болот да негизи. А ошондуктан бир эле упаковкада ар кандай баягы примесь полимер менен кагаздар аралашканда бизге баягы тоскоолдук алып келет да переработкадан. Эгерде ушул толук кандуу сорттолунса, тогда баарыбызга жеңил болот деп ойлойм да. Бирок муну баягы жөнөкөй карапайым адамга түшүндүрүш оор. Ошондуктан мындай специализированный атайын бир ишканалар ачылса туура болот деп ойлойм да. Сыртындагы оболочка бул жана айтылган поливинил хлорид, бул кайра иштетүүгө мүмкүн эмес. Бул иштетсе болот, бирок баягы спрос жок.
ала турган адам табылбайт, ошон үчүн муну эч ким иштетпейт да. Ичиндегиси болсо цветной металл, мун цветной металл көбүнчөсү эле элдер чогултуп муну деле экспортко жөнөтүшөт да. Экспортко болгондо эми цветной металлды Россияга жөнөтөт, менин билишимче Казакстанга жөнөтөт, Турцияга жөнөтөт, анан Европага жөнөтөт да. Чет өлкөлөрдө бала кезден, садиктен баштап элди тарбиялайт экен да, мусорду мындай кылып бөлүш керек, андай кылып бөлүш керек деп. Кандай десем, эң основной бул 4 түргө эле бөлүп жүрүш керек мусорду. Бул полимер деп коет. Полимерный деген это полный пластмасс. Жалпак тилде айтканда пластмасс. То есть ошол эле салафандар, баклажкалар, желим жана чака тазиктер баарын өзүнчө чогултса, анын в принципе бир сорттоп, бир ишкана сорттоп коет да. Мисалы, могу эмеде аралаш болсо мен өзүм келип сатып алып, өзүм деле сорттолом мунучу. Экинчиси бул цветной металл, черный металл. Темир калдыктар. Темир калдыктарды өзүнчө бөлүш керек. Үчүнчүсү бул айнек калдыктары, ал деле өзүнчө жумуш. Төртүнчүсү бул кагаз калдыктары. Мисалы, биз полигондон алган сырьёну биз өтө кир деп санайбыз да, анан ал жерде баягы производствого, переработкага кетирген чыгашалар өтө оор жана ошол эле сырьёнун потерясы көбөйүп кетти. Мисалы, полигондон алган ошол эле 1 тонна баклажкадан 700 кг сырьё чыгарабыз. Эгерде ушундай пункт приемадан келип таза баклажка алсак, то бизге 850 кг сырьё келип чыгат да. Бул биринчиден ошол эле мусордун көлөмүн азайтканга жакшы болот.